Бул алтын күкүрткө ышталып, анан ушундай барбит болгон. Баары бирдей түстө болуп, кызарып же саргарып кирет. Барбит деп коет. Данексиз өрүк. Бул өрүк башынан кургап эле астына түшкөндө ушинтип жерге салып, мындай этектерге, материалдарга таштап кургатышат. Бул кара өрүк деп айтылат. Бул эч кандай дарыланбаган, таза өрүк. Муну аптол деп коюшат, аптолго салынды деп, кара деп коюшат. Анан мына ушул эле өрүктү данегинен ажыратып, мынтип данегинен ажыратып, ушул данекти чагып, кайрадан ичине салып койсо, дагында баасы кымбат болуп сатылат. Ушинтип карага салынат. Өрүктүн өзү болот сөөгү менен кургатылган мезгилде. Андан кийин мунун сөөгүн сыккандан кийин бул бизде баргак деп коет, жана курага деп коет. Бул натуральный кураг болуп атпайбы? Нол да. Натуральный кураг. Сөөгү жок. Муну эгерде ушуну эле алтын күкүрткө ыстасак, мындай свет болуп коет. Ошол эле кураг. Алтын күкүрткө ысталган. Бирок бул органик болбойт. Органик болбойт. Андан кийин сөөгү сыгып алынат, мына өрүктүн сөөгү өзүнчө сыгып алынгандан кийин муну биз анан мындай аппараттар бар, аппаратка салып чагабыз. Чакканда данеги сөөгү аралашып атпайбы? Муну дагы бир аппарат бар, сырттага салганда бизге сөөгүн өзүнчө, анан данегин өзүнчө чыгарып берет. Данегин өзүнчө. Анан бул данекти биз кайрадан жууп тазалап, кайрадан кургатып, таптаза кылып туруп, бүт таштарын жана сөөгтөрдү тазалап туруп, андан кийин биз майынан өрүктүн майы чыгарабыз да. Өрүктүн майы. Бул азыркы мезгилде Кыргызстанда өтө элге популярдуу болуп кетти да, жагымдуу болот. Себеби бул эң биринчи жанагы сахар диабетке өтө жакшы эффект берди. Сахар менен ооругандар 18-20 болуп жүргөн сахарларды 7-8ге түшүрүп атты да. Ошол именно ошонун артынан Кыргызстанга таанып кетти. Анан талап болгондуктан азыр Кыргызстандын бардык аймактарында точкалар ачылды. Нарында да, Ысыкөл, Талас, Чүй, Ош, бүт жакта ачылды. Баасы Баткенде 350 сом, ушу бирөөсү.